Борбор калаада окуу китептердин сапатын жакшыртуу боюнча республикалык илимий практикалык конференция өтүүдө. Катышуучулар бул багытта кандай иштерди алып баруу керектиги боюнча сунуш пикирлерин айтып ой бөлүштү. Иш-чара окуу китептерин иштеп чыгуу боюнча адистердин тажрыйба алмашуусу аркылуу өлкөдөгү билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатын көздөйт. Ошондой эле башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен таанышып, авторлордун жана автордук жааматтардын электрондук жана басма окуу материалдары менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрүн кароого мүмкүндүк берет. Жаңы муундун окуу китептери, концепция, тажрыйба, рефлексия аталышындагы иш-чара 2 күнгө созулуп, Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан Кыргызстандагы ЮНИСЕФ менен өнөктөштүктө уюштурулду. Жаңы жобо жазылды. Азыр жаңы жобону биздин укукчулар изилдеп, дагы жакшыртканга аракет кылып атышат. Жаңы жободо ушул 1-класстан 11-класска чейин кандай гана окуу китеби жазылбасын, алар ушул сөзсүз түрдө экспертизанын 4 түрүн өтүшөт да. Мен ойлойм, эгерде ушул 4 экспертизанын түрү объективдүү, терең жана сапаттуу өтсө, демек биздин балдарыбыз сапаттуу, жакшы окуу китептерин ала башташат.